Айлана чөйрөнү коргоо, жашылдандыруу, экологияга зыян келтирбөө ар бир жарандын негизги милдети. Андыктан жерлерде акциялар өткөрүлүп, жарандарды тазалыкка үндөө иш-чаралары байма-бай өткөрүлүп келет. Ал эми бүгүн Кант шаарында Кант таза шаар урааны менен акция өттү. Анын негизги максаты экологиялык абалга, коомдук жайдагы тазалыкты сактоого коомчулуктун көңүлүн буруу. Кант тазалыктын жумушчулары жана окуучулар, старший класстар мешненде аларды дагы бүгүнкү күндө көп негизи багы мусор дагы окуучулар тарабынан дагы ошо мектептин тегерек черти ошол жерлерде көп мусор болот да, парктын иштери мусор болот. Ошол себептен бүгүн ошо мектептин тегерек черттеринде, парктардын иштеринде жана ошо биздин Кант шаарынын борбордук аянтыбызда өткөрүлдүк. Тазалык акциясында жаштар жана жергиликтүү тазалык ишканасынын кызматкерлеринин катышуусунда жөө жүрүш өттү. Андан соң жалпы флешмоб бийлешип, элет элин тазалыкка үндөштү. Тазалык ишканасы да жаштардын экологияга кошуп жаткан салымына кубанычтарын билдирип, жеке эле жаштар эмес, жалпы эл кайдыгерлик мамиле кылбай, айлана чөйрөнү тазалоого активдүү катышса дейт. Кант тазалыгынын работниктери, ишчилери мана бүгүн майрамлап атабыз. Стараемся Кантты таза кармашты. Мусорду алып атабыз. Кантыбыз таптаза. Өзүбүз Кант шаарында тазалыкта көп жыл болуп эмгектенип келатабыз. Тазалык өзүбүздөн башталат. Өзүбүз канча таза болсо, Кант шаарыбыз ошончо таза болот. Мы работники тазалыка. Делаем все, чтобы было у нас в Канте чисто. Убираем каждый день все добросовестно. Ну вот мы даже проводим с молодежью акцию, со студентами, с жителями акцию проводим, чтобы все боролись, чтобы у нас был чистый город Кант. Жергиликтүү ар бир жаран бул акцияга өз каалоосу менен катыша алат. Бул акция алгачкы жолу өткөрүлүүдө. Мындан кийин да бул өңдүү акциялар байма-бай өткөрүлүп, турак жайларынын аймагы, эс алуу жайлары тазаланып турмакчы. Элибизди ошо жалпы эле Кыргызстанды ошо ойготуп тазалыкка, ошо тазалык өзүбүздөн башталып, ошо бизге дагы ошо тазалык ишканага жардам берсе деп эметкенибиз, акция өткөзгөнбүз, ошол күнү ушундай максатта кылганбыз да. Анан кийин жалпы эле бизге күч кылбай, бизге кыйынчылык кылдырбай, ошо бизге да жардам берсе деп өзүбүздүн Кант шаарынын жараны болобу, общий Кыргызстанга ошо бар элди ойготкон максатта болот да бүгүнчү. Белгилей кетсек, шаарда күнүнө 8 куб таштанды чыгат. Ал эми жергиликтүү тазалык ишканасында 17 техника иш алып барып, ишкерлердин саны 60ка жетет. Алдыда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тазалыкка өзгөчө көңүл буруп, экологияны сактоого, калкты жаратылышты сактоого үндөөнү чакырууну уланта берет. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.